Марлис Эсеналиев Чоң Алыш айыл өкмөтүндө жер адис болуп эмгектенет. Бүгүнкү Мурас аймак футзал боюнча аймактык турнирге Чоң Алыш айыл өкмөтүнөн куралган команда менен келген. Ошо биринчи оюн Чоң Алыш айыл өкмөтү менен мекеме жетекчилери болуп атат. Бул мекеме жетекчилери айыл өкмөттөр менен биз жумуш убактысында эле көрүшө бербей, оюн үстүндө дагы спорт менен дагы бир көрүшүп, спорт менен ынтымакташып бир ала кетели деп. Бул көптөн бери негизи болуп аткан бизде айыл өкмөттөр арасында. Бүгүн Каракол айыл өкмөтүндө болуп атат. Талас районунун Мурас аймак футзал боюнча аймактык турнири Каракол айыл аймагында Арал айылында өткөрүлдү. Жалпысынан 8 команда атсалышты. Билим берүү, медицинанын тармагы, айыл өкмөттөр и госслужащийлер. Анан Кудай буйрса оюнду баштадык. Ушул жерден жеңүүчүлөрдү облуска 7-8 ноябрда облус өтөт экен. Ошол жерге дагы кичине тренировка кылып дайынданып барабыз. Мурас аймак регионалдык турнирдин өткөрүү максаты жалпы ынтымакты бекемдөө, ден соолукту чыңдоо болуп саналат. Мурас аймак футзал оюну боюнча жоболордун баары сакталууда. Бизде 80% бул мамлекеттик кызматкерлер оюнда катышып атышат. 40-42 жаштан өйдө. Бул спорттук оюн ошо ар бир мамлекеттик кызматкерлердин ден соолугун чыңдоого жана ошо ынтымакка чакырып атат. Мелдештин жыйынтыгында ийгиликке жеткен командаларга жана мыкты оюнчуларга райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан кубок жана медалдар каралган. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас райондо.